Жамалбек Самарбекович, эми өткөндө биринчисине мен катышпай алгам. Биз сиз менен биргеликте шаарда дагы иштештик. Эми мындай карап көрсөңүз, маалымат негиземеде ылайык бул жер жазылып турат. Шаарыбызда тыгындар жою болуп саналат депчи. Анан эми ошол менен биргеликте эле кайра парковкалардын саны көбөйбөйт деп турат да. Эгерде парковкалардын саны көбөйбөсө, тыгындарды кантип азайтабыз? Ошол менен биргеликте мен ойлойм, Жамалбек Самарбекович, бул мыйзамды сиз жазган жоксуз го депчи. Анткени сиз дайым эл менен бирге, ошо элдин көйгөйүн, элге жакын, мындайча айтканда шаар жетекчилеринин бирисиз. Эми ушул айып пул менен Бишкек шаарындагы тыгындарды эч убакта жое албайбыз да. Эч убакта жое албайбыз. Бул мыйзам долбоорун ким жазса дагы ошо сиз айтышыңыз керек, наоборот. Бул мыйзам долбоору болбойт. Мына бул жерде ошол эле Улуу Токтогуч жайын муниципалдык ишкананын жетекчиси да отурат. Булар дайыма мындайча айтканда хозурашуу туура айтып атамбы? Бир тыйын пайдасы жок биздин мэрияга. И бюджетке да бир тыйын пайда алып келген эмес буларчы. Ана эртең күнү биз штрафтар менен тыгындар жоебуз деген бул мындайча айтканда менин жеке пикирим абсурд да. Анан эми Жамалбек Самарбекович, сиз шаарды жакшы билген, мыкты адисти, анан көрчү ошондон көрчү сиздер знактар, белгилер боюнча карап чыксаңыздар. Ошо белгилерден коркуп Бишкекте бир эле мисал айта турган болсом, мына Молодая гвардия өйдө кетип баратканда ортодо белгилер турат, бир белгиге коркуп, камерадан коркуп баары пробкада турушат. Ошол эртең менен жогору жактан келатканда чапай атып, ошолор толтура да. Ушуларды карап чыгыш керек. Пробка тыгындын баары ушудан болуп атат мисалы. Ошол эле Бишкек шаарындагы автобустар такыр тартипсиз болуп атат Бишкекте. Мына эртең менен карасаң, биринин артынан бири куушуп атат. Бири менен бири сүзүшүп атат. Адамдар түсүп кеткендер мынакей маалымат каражаттарынан чыгып атат. Ошолор тартипке чакырыш керек анын көрүүчү. Анан эми бул мыйзам долбоору менен штрафтар менен мен тыгынды жоюнун жолун көргөн жокмун да. Ошол жөнүндө кичине бир пикириңизди айта кетсеңиз. Чоң рахмат, урматтуу Сүйүн Абдулдаевич, урматтуу жалпы депутаттар. Руслан Шерғазиевич, сиз өткөндө жыйында биринчи окууда жок болуп калдыңыз эле, ошондо биз өзүбүздүн докладыбызда айтып кеткенбиз. Бул системаны ишке киргизүү боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк КЧП деп коебуз, ошого инвесторлорду тартуу максатында дагы болуп атат бул маселе. Экинчиден эми сиз жакшы билесиз шаардык кеңешке депутат болгон адам катары. Бул парковка деген өтө тоскоол болуп аткан жерлер абдан көп. Мисалы сизге мисал кылып айтып берейин. Биздин таштанды таштоочу челектерибиз бар, мусорный бактар. Ошолордун жанына келип алып токтоп туруп калат. Буну ала албайбыз машиналарды. Жашыл зоналарды мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эртең өлбөгөн жанга жаз келет дегендей жаз келди. Биз жашыл зоналарды канча аракет кылып атабыз, ошол жашыл зоналардын баарына тебелеп чыгып алган машиналар андан көп. Ал эми парковка жөнүндө айта турган болсок, Руслан Шерғазиевич, биз азыркы учурда роторный парковкаларды коюп атабыз. Муну азыр пилотный проект кылып койгон элек. Орто Сай базарынын жанында азыркы учурда коюлуп атат. Азыр негизгисинен бул парковка мурун эми сиз жакшы билесиз, доход алып келбеген, жалаң тармак болчу. Бул азыркы учурда жакшы иштеп баштады. Кечээ эле биздин элдик банк менен келишим түзүп, даже парковкадагы жанагы жилеттерди QR коддорду кошо коюп, элдер 40 сомдон чогултуп атпайбы мисалы. А биз ошону 25 сомдук кылып, QR коддор менен алып, накталай эмес төлөмгө өткөзүү жагында карап атабыз. Бул мыйзамды колдоп берүүңүздөрдү сурайт элек, анткени себеби көп жерде ушул биздин ишибизди жеңилдетип берет эле. Рахмат. Шөмеле Жамалбек Самарбекович, мына бул жерде Марлен Абдрахманович отурат. Сунушту берген мэрияга, мэрдин өзүнө берген да 9 жерин ачабыз деген темир жолдон. 2024-жылы 4 жерин ачылмак. 4 эмес бирдей жер ачылбак, жол ачылган жок да. Эч кандай тыгындар жөнүндө мындайча айтканда баягы бир конкреттүү иш жүргөн жок да шаарда. Туура көчөлөрдө разгрузка кылдыңыздар. Ошол менен бирге андан да тыгындар күчөп күчалды. Кээ бир көчөлөр менен себепсиз эле бир односторонний кылып калды да. Биздер эми шаардыкпыз да, шаардын баарын көйгөйүн билебиз. Экөөбүз чоң шаар кеңеште депутат болгонбуз. Анан эми буну бир эле менин көйгөйүм эмес, шаардтардын көйгөйү болот да бул.
Uşular tez arançını açış gerek. Mına sunuştu birimiz bir neçe yol verdi. Uşun men birgelikte эле мына өзүңүз айтып кеттиңиz жана нактала төлөнмөс депчи. Мына автобуска түшкөн биздин жүргүнчүлөрдөн көптөгөн жалоптор чыгып атат. Ошол жерге түшкөндө айдоочулар айтып койсо болмок да. Талон бериш керек айдоочулар. Талон бербейт экен дагы текшерүүчүлөр келип, мына кече жакында эле 1000 сомдон штраф салыптыр, милиция менен кирип алып. Бул эми ким күнөөлүү болот? Мэрия күнөөлүүбү, айдоочулук күнөөлүүбү, же жөнөкөй жаран күнөөлүүбү? Мына буда түшүнбөс баягы түшүндүр ишинин жоктугунан да ушул транспорт жагынан ушул эле мынагы жолдорду ачыш керек негизи. Мына биз шаар кеңеште жүргөн убактарда алдагы Бишкектен келе жатканда ошо Баткен базар жабылып, жанагы бир Баткен деген базар жабылып. Лев Толстой менен Бахам үйдө кетип аткан чоң жол ачылмак. 5 жыл мурун, 7 жыл мурун жабылган ошол базар. Эми жок деген мамлекетке пайда болуп турмак. Же элге пайдасы жок, же мамлекетке пайдасы жок, жеке ишкерге пайдасы жок. Бирөөлөрүн кызыкчылыгы менен жаап койду, жол кылабыз деп. Жол болгон жок ал жерде эле. Мына ушулар ачып койгондо бир топ пайда болмок да. Шаарда жүрө албай калдык, чынлап. Бул менин эле сөзүм эмес. Бүт шаардыктар айтып атат бул боюнча. Ошону бир катуураак карасаңыздар, анан эми бул 1000 сом айыппул менен 1000 сом айыппул да көп чынлап келгенде. Анан менен бул жөнүндө дагы өзүңүз айткан кат түрүндө сунуш пикирлеримди берем. Өткөндө дагы жыйында катышпай алгам. 1000 сом айыппул көп чынлап келгенде. Ошо парковкалардын жоктугунан айласыздан, аргасыздан жолдун жегине коюп атат. Бир да мамлекет кос субъекттер алып көрсөңүз, барсаңар мисалы өзүңөрдүн орун жок да. Мына мэриянын сотрудниктери эртеме келе айтканда күндө көрөм жумуштан. Баарды Киев көчөсүнө коюп коюшкан. Алар өздөрү кое албай атат сотрудниктер. Турузбековдон баштап Пилинкачын коюп коюшкан жолдун жээгине. Ушундай жамаласам бар бөгүч. Сиз шаарды жакшы билесиз. Ушуларды мен айткан сунуштарды карап койсоңуздар. Анан мен сизге кат түрүндө да сунуштарын берем. Чоң рахмат Руслан Шергазиевич. Негизи бул жерден да бир баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, бул мыйзам боюнча негизи Марлен Абдрахманович муну көтөрүп чыкканда, бул мыйзамды мурун. Муну ачык айтып коюшубуз керек. Анан экинчиден жана сиздер айтып аткан жолдорду ачуу жагы мына быйыл буюрса, былтыр эми жолдорду салдык көрдүңүздөр, быйыл болсо 3 көпүрөнү уже бир мына күндүн ачылышын эле күтүп атабыз. Кийинки жумаларда 3 көпүрө тең башталат буюрса. Анан эми дагы бир айтып кетүүчү нерсе, майдын 25-inde каникулга тарагандан кийин окуучулар баштайлы деп атабыз. Быйыл 12 жол жасайбыз дагы чоң жолдордон. Анан сиз айткан жанагы темир жолдун өтмөктөрүндө 3 чоң көпүрөбүз бар. Ошолордун баары жасалат. Сиз айтып өткөн ошо Фучиктеги жолду дагы ачалы деп атабыз буюрса. Анын баары планыбызда бар. Эми буга чейин өзүңүз жакшы билесиз да, Бишкек шаарынын бюджети кандай эле. Мурун сиз экөөбүз депутат кезде эсиңизде болсо керек 10 миллиард менен бекиткен элек. Былтыр болсо 32 миллиард, быйыл 36 миллиардга чейин көтөрүлүп атат. Эми шаарга күнүгө Кудай буюрса акча кенен болуп калды азыр. Мурункудай баягы бул тармакка бир 300 миллион тегерегинде бөлүп алып эле отуруп калчу эмес белек, карапчы. Азыр болсо абдан жакшы. Мына быйыл 4 миллиард президентибиз бекитип берип атат жолдор боюнча. Азыр жолдорго өтө чоң көңүл бөлүп, ушул тыгын менен күрөшүү жагында баарыбыз тең тегиз аракет жасап атабыз. Сиз баса белгилеп айтып кеткендей, жанагындай эми биз 5 кол бирдей эмес, тең эмес экен. Автобустун айдоочуларында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, прессага да чыгарып атабыз. Баарына тең эле аракетибизди кылып, күнү түнү эле ошолордун жанында болуп атабыз. Бирок учурда биздин Бишкек шаарында бизде катталган ошо жалпы мамлекеттик унаа агенттигинин берген маалыматы боюнча 1.697.000 машина бар экен. Азыр шаарда Бишкекте болсо 700 миңден ашуун автоунаа жүрүп атат да бир күндө. Элестетип көрүңүз, эми шаардын өзүнүн жолу бир 350 миңге жетпеген автоунаага ылайыкталган болсо, азыр 700 миңден ашык автоунаа жүрүп атат. Анан эми жогоруда сиз баса белгилеп айтып кеткен нерселердин баарын эске алабыз дагы. Буюрса бул эми биз мыйзам долбоору менен баягы элди өзүбүздү тартипке келтирүү максатында сунуштап атабыз. Дагы бир жолу айтып өтөм, бул Марлен Абдрахмановичтин мыйзамы болчу негизи. Моюнга алып өткөндө өзү менен да сүйлөшкөндө айтты. Шаардын кызыкчылыгы үчүн болсо, мен дайым колдогонго даярмын деп. Рахмат баарыңыздарга. Колдоп берип койсоңуздар, анан буюрса ишти алдыга жылдырып кете беребиз. Да, сизге сунушум баягы силер микроавтобустар чыгарып атканда чоң план менен чыгаргансыңар да. Бул абдан жакшы көрүнүш. Автобустарды центральный жолдорго депчи. Ошол менен бир керекте карап көрсөңүздөр, акыркы
ошо баягы чоң план менен эле барып калганда ошол жерде транспорт отурган транспорт деле караган жок. Ошол автобустардын баарына карап көрсөң, Белинский, Советский, чоң көчөгө салып салды. Калган баягы шаардын чети калып калды. Ушулар разгрузканы карап койсоңуз. Калып калды ушулардын баардыгы. Баягы чоң план менен автобустар, микроавтобус, автобустар киргизип койгон. Дальше план кеткен жок да. Мына эртең мен карап көрсөм, Белинскийде жаңы автобус көрүнөт. Бири-бирине куушуп аткан, бири-бири менен сүзүшүп аткан, бири-бири менен сөгүнүшүп аткан. Анан муну да жылдырыш керек. Биринчи план боюнча токтоп алды силерге. Ол да эсиңизде болуңуздар. Рахмат, чоң рахмат.